Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук биринчи каналдын түз эфиринде биринчи студия программасы. Биз бүгүн студиябызда электро тармактагы бүгүнкү күндөгү даярдыктар жана анын келечеги тууралуу кеп кылабыз. Себеп дегенде жылуулук мезгил аяктап, мына салкын мезгил келгени, ушул жылытуу маселеси жана энергия тармактагы маселелер коомчулукту ойлондура баштады. Бүгүнкү күндө ушул энергия тармактагы жалпы күз-кыш мезгилине карата даярдыктар кандай деген маселе менен студиябызга Кыргызстан улуттук электро тармактар ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рысбековду чакырганбыз. Алтынбек Рысбекович, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Айткандай, мына күз-кыш мезгилдери жакындаган сайын коомчулукту ойлондурган маселелер ушул жылытуу маселеси, анан жарык маселеси. Кандай болду экен, быйыл кыштан кантип чыгабыз деген маселе коомчулукту түйшөлтүп атат. Даярдыктарыңыздар кандай жалпы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул көйгөй боюнча айта кете турган болсок, толугу менен айтардын алдында мен биздин Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын быйылкы кышка болгон даярдыгы боюнча толугураак маалымат берип кетсем, учурдан пайдаланып. Мен ойлойм, элибизде деле ушул көйгөйлөр тынчсыздандырып жатса керек. Так даана маалыматты берип кетсек, анча-мынча суроолордун баардыгын кыскартып калат деген ойдомун. Жалпысынан айтканда, элибизге түшүнүктүү болушу үчүн биздин Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы бүгүнкү күндө жасаган кызматы жөнүндө кыскача айтып кетейин. Биздин компаниябыз электростанциялар ачык акционерлик коому тарабынан иштелип чыккан электр энергияны элиге жалпысынан айтканда ар бир абонентке жеткирип берүү кызматын жасайбыз. Башкача айтканда чыккан электр энергияны транспорттоп жана ошондой эле акыркы керектөөчүгө чейин жеткирүүчү кызматтын баарын биз жасайбыз. Биздин компаниябызда бүгүнкү күндө жалпысынан ала турган болсок, республика боюнча бизде 8 филиалыбыз бар. Башкача айтканда ар бир областта биздин филиалдарыбыз бар. Областтык аймактарда, андан сырткары 58 районунда электр тармактарыбыз бар. 58 районунда. Ошондой эле 6 энергия сбыт боюнча камсыз кылабыз. Биз жалпысынан айтканда биздин компанияда маалымат катары айтып кете берейин, бизде 10.500ге жакын адам эмгектенет. Жалпы бул ушул электр энергия менен сапаттуу камсыздоо үчүн биздин жалпы ушунча жумушчубуз элге кызмат кылат. Биздин компанияда азыркы айтып өткөндөй маалымат катары 535 киловаттан жана 500 киловаттка чейинки көмөк чордондорду обслуживание кылабыз. Булар жалпысынан айтканда бизде 545 штук көмөк чордондорубуз бар. Андан сырткары линияларыбыз бар, аба чубалгыларыбыз, булар дагы 500 киловаттан төмөн 0,4 киловаттка чейинки аба чубалгылардын баардыгын биздин компаниябыз ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө ремонттук компаниялардын негизинде элге жеткизүү боюнча өзүнүн графиктеринин негизинде жумуштарды алып барып жатат. Жалпысынан айтканда, элге түшүнүктүү болуш үчүн, ошол жалпы элибиз үчүн бизде трансформаторлор деп коебуз, 10 киловатттуу трансформаторлор. Булар жалпы биздин компаниябызда 25.070 штук биздин трансформаторлорубуз бар. Андан сырткары 17.634 штук трансформатор бар, 10 киловатт. Булар потребительский деп коебуз, башкача айтканда биздин балансына кирбейт, керектөөчүлөрдүн трансформаторлору. Бирок бүгүнкү күндө биз баардык жумуштар даярдык боюнча карап атканда, ошолорго дагы биз көңүл буруп кетебиз. Линияларыбыз бар, азыр айтып өтүп кеттим мен, 0,4 жана 500 киловаттка чейинки линияларыбыз жалпысынан 67.000 километрге чейин биздин линияларыбыз бар. Бүгүнкү күндө жалпысынан айта турган болсок, биздин компания жылдын башында күзгө кышка даярдык боюнча өзүнчө бир жаңы графиктерди түзөбүз. Жыл боюнча кандай жумуштарды аткарабыз, пландарды түзүп, ошонун негизинде биз жумуштарды алып барабыз. Бүгүнкү күнгө ала турган болсок, биздин компания жалпысынан алып караганда бизде деген утурумдук ремонттор бар, капиталдык ремонттор бар, андан сырткары капиталдык салымдар бар. Бул жаңы курулуштар деген мааниде. Эгерде биз ушул бүгүнкү күнгө айта турган болсом, мен утурумдук ремонттор боюнча айтканда, пайыз иретинде айта турган болсом, 86,8%га бүгүнкү күндө биздин утурумдук ремонтторубуз толугу менен бүттү. Бул менин 8 айлык оперативдик маалыматым боюнча айтып атам. 9 айлыкты биз пока бере элекпиз, 8 айлык боюнча 86,8%га биз даярбыз. Эгер буну акча каражаты катары айта турган болсом, бул суммасы 464 миллион акча каражатын түзөт бул. План боюнча 535 болчу, анын 464 миллионун аткардык. Ошон үчүн 86,8%га деп атабыз. Буюрса, биз бул алдыда дагы биздин убактыбыз бар, графиктин негизинде 100%га аткарганга чейин биздин алдыда дагы сентябрь айы бар, октябрь айы бар. Ошон үчүн кыш түшкүчөктү биз ноябрь айына чейин, октябрдын этегине чейин биз 100%га отурумдук ремонтторду бүтүрөбүз.
Андан сырткары азыр эле айтып өтүп кеткендей капиталдык деген ремонтторубуз бар. Капиталдык ремонтторубуз дагы 84,8%га бүгүнкү күндө аткарылды. Бул биз үчүн биздин графиктерибизге салыштырмалуу жакшы эле жыйынтык деп эсептейбиз. Акча каражаты катары айта турган болсом, 228 миллион акча каражаты ушул капиталдык ремонтторго каралды. Башкача айтканда, быйылкы каралган бюджеттин негизинде бул жалпысынан 692 миллионду түзүп атат. Бул биздин өздүк каражаттан. Башкача айтканда, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк каражатынан быйылкы ремонтторго кетирилген акча каражатынан сөз болду. Пайыздык өлчөмү жалпысынан 86,15%га даярбыз. Бүгүнкү 8 айлыктын жыйынтыгы менен. Андан сырткары мен азыр дагы айтып өтүп кеттим, капиталдык курулуш боюнча дагы жумуштар жүргүзүлөт депчи. Капиталдык курулуш боюнча жумуштарыбызды мен айта турган болсом, быйылкы жылга бизге 2 миллиард 244 миллион акча каражатын караганбыз план боюнча. Аны бүгүнкү күндө 1 миллиард 349 миллионун акча каражатын иштеттик быйылкы күндө. Азыркы 8 айлык жыйынтык менен. Демек жарымын иштетип бүтүрүңөр. Жарымынан көбүн иштеп бүтүрүлдүк. Бул деген сөз капиталдык курулуш боюнча дагы азыркы күндөрдөгү жумуштарыбыз жакшы жүрүп атат деген маанини билдирет. Мен ушул азыркы акча каражаттарын айтып өтүп кеткендин себеби, баягы ремонтторубузду дагы канчалык пайызда аткарып өткөндүн себеби, элдин быйылкы электр энергиясын камсыздоо боюнча биздин компания тарабынан эч кандай бир ыңгайсыздык жаралбай турганы жөнүндө ушул себептер, ушул маанилүү мисалдар менен келтирип атайын айтып баратам да. Биз деген кышка даярдык боюнча мерчемделген биздин графиктерибиздин негизинде жумуштарыбызды баардык буйруса октябрдын этегине чейин толугу менен 100%га даярдайбыз. Андан сырткарында капиталдык курулушту айтып өтүп кеттим. Элибизге дагы маалымат катары айтылгандан кийин кичине толугураак дагы айтып кетейин, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн элибизге дагычы. Башкача айтканда, быйылкы жылы биз кубаттуулукту көтөрүү боюнча, ошо көмөк жардамдарды кубаттуулукту көтөрүү боюнча быйылкы жылга алып караганда 292,6 мегавольт ампер кубаттуулукту көтөрдүк. Бул деген сөз жалпысынан айтканда 44 көмөк жардамда кубаттуулуктарды көтөрдүк. Башкача айтканда, кубаттуулуктарды жетпей аткан трансформаторлорубузду, чоң трансформаторлорду жаңы кубаттуулуктагы трансформаторлорго алмаштырдык. Анын ичинде токтолуп кете турган болсом, бул баардык региондорго тиешелүү, бул трансформаторлорубуз боюнчачы баардык региондорго тиешелүү. Башкача айтканда, Чүй боюнча дагы караганбыз, Бишкек боюнча караганбыз, шаар боюнча, Ысык көлдө бар, Нарын электр тармактар ишканабызда бар, Жалал Абадта бар, Ошто бар, Баткенде баардык региондо караганбыз. Эң негизги чоң, баягы өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде электр энергиясын көбүнчө Бишкек шаары көбүрөөк колдонуучуларга кирет. Бишкек шаарында болсо бизде деген чоң көмөк жардамыбыз бар да. Бишкек шаарыбыздын территориясында карайт бул Аларча жана Главный аттуу биздин көмөк жардамыбыз бар. Аларча көмөк жардамында болсо быйылкы жылга биз чоң автотрансформаторубузду алмаштырып алдык, буюрса жакшы болду бул деген сөз. Буга чейин 200 турган болсо, эки трансформатор, бүгүнкү күндө 250 кубаттуулуктагы трансформатор алмаштырдык. Демек ошону менен кубаттуулук жогорулады ошол Аларчаны которгон. Бул Аларчанын өзүндө эле мына 100 киловатт болуп атат. 100 киловатт амперлик, мегаватт амперлик кубаттуулук көтөрүп атат, 100 болуп атат. Аларчанын өзүндө эле. Андан сырткары главный көмөк жардамыбызда ал жерде 125 турчу, бүгүнкү күндө 200 2 трансформатор коюп атабыз. Ошондо ар биринен 75тен болгондо экөөсү бириккенде 150 мегаватт ампер болуп атат. Бул деген сөз, мен ачык айта алам, мында эч кандай Бишкек шаарында баягы кубаттуулук боюнча маселе жаралбайт буюрса. Былтыркы жылды да жакшы билесиздер, баарыбыз эле билдик, былтыр жагын баягы керектөө суук болуп кетти, керектөөнү аябай өсүп кеткенде дагы биздин ушул эки көмөк жардамыбызда 100%дан ашып кеткен, биздин лимиттен ашып кеткен 100%дан. Ошон үчүн биз ушул трансформаторлорубузду быйыл алмаштырып алдык. Буюрса, кубаттуулук боюнча шаардын чекесинде дагы маселе жаралбайт деп ойлойм. Биздин максатыбыз да ошол болчу. Буга да чоң акча каражаттары кетти, ага карабастан биз милдетибизди аткарып атабыз. Андан сырткары баардык территорияларда дагы ушундай көмөк жардамдарды биз каскадный метод деп коебуз. Башкача айтканда 125тиктен алмаштырабыз дагы 200-25 алмаштырдык. Андан сырткары 40 трансформатор 25ти 40ка ушинтип алмаштырып кетебиз. 25ти алып барып 16лыкка, 16лыкты 10лукка, 10лукты 63-ке деп ушинтип алмаштырып отуруп, жалпысынан 292,6 мегаватт ампердик кубаттуулукту көтөрдүк дегеним ушул болчу, мисал катары айткандачы. Андан сырткары биз жаңы көмөк жардамдарды да курдук. Биз баягы
алыскы Баткен областыбызда бир көмөкчөрдөн курдук, достук деп, тынчтык подстанциясы деп атадык. Ал жерде жаңы подстанция болду. Биз 110 киловаттык трансформаторду курдук. Ал дагы бизге тапшырмалар берилген болчу. Президентибиз тарабынан да, өкмөт башы тарабынан тапшырмалар берилип, Баткен областында бир көйгөйлөрдү чечтик. Алыскары областтардан көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Нарын областын айтып кетсек болот. Ал жерде дагы бир дөң алыш аттуу жаңы подстанцияны курдук. Буюрса мына жакын арада ишке киргизебиз. Бул дагы алыскы райондордо, алыскы областтарда кубаттуулук боюнча маселелер болбой калыш деген максатта курулуп атат да. Андан сырткары биз баягы өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин компания деген мурда 22-жылдын сентябрь айынан баштап толугу менен бир компанияга биригип бүтпөдүкпү? Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасына. Буга чейин бизде бөлүштүрүүчү компаниялар болуп өзүнчө иштечү. Аны жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө ошол компаниялар бириккен күндөн баштап техникалык тараптан дагы биз чоң иш-чаралар жүргүздүк да. Биз деген атайын техникаларды алып берүү боюнча. Атайын техникаларды айтып атканымдын себеби биздин кышка даярдык боюнча жасаган жумуштарыбыздын баардыгы ошол биздин техникалардан дагы көз каранды да. Техникаларды жаңылап алып берип отурсак, убактыбызды да үнөмдөйбүз, жумушубузду сапаттуу аткарабыз. Башкача айтканда, 102 штук атайын техника алынды. Бул деген сөз 1 жылдын ичинде алдык. Бул ачыгын айтып кетиш керек. Мына акыркы бир 15-20 жылдын ичинде биздин компанияларда мындай количестводагы техника алынган эмес. Эмне техника ошондо? Булар техникалар 102 дана дегенин ичинде манипуляторлорубуз бар, экскаваторлорубуз бар, ал жерде бригадный машиналарыбыз бар. Түрдүү функцияны аткарган атайын техникаларды алганбыз да. Ошол общий количествосы данасы 102 болду. 412 миллионго сатып алдык мунун баардыгын. Бул деле өзүбүздүн акча каражатыбызга сатып алдым. Башкача айтканда, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын жылдык планынын негизинде сатып алдык. Булардын баардыгын мен эмне үчүн баса белгилеп айтып келатам? Мен баса белгилеп айтып келатканын себеби биз жабдууларыбызга дагы, ушундай атайын техникаларга дагы акча каражаттарын бөлүп, биз сөзсүз түрдө мунун баардыгынын максатыбыз биздин компанияны кышка даярдоо болчу. Ошол максатта биз ушул компанияга сатып алынган материалдарыбызды айтып келатам, жабдууларыбызды айтып келатканын себеби биз ошо кышка даярдык боюнча элибиз камсыздап, мындай коопсуздук жаралат деп ойлонбой эле койсо болот деген мааниде айтып атам булардын баардыгын. Ошон үчүн мен дагы кайталап айтып кетелем элгечи. Биздин компания өзүбүздүн компанияга тиешелүү жумушубузду буюрса кыштын алдына толугу менен 100% аткарып, элди электр энергиясын камсыздоо боюнча биз тараптан эч кандай маселе жаралбайт. Буну мен бул компаниянын жетекчиси катары, ошол графиктердин баардыгын карап, контролдоп, көзөмөлдөп отурган адам катары мен толугу менен кепилдик берип айтылам. Биздин жабдуулардын кышка даярдыгы боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Эми элдин арасында анча-мынча көйгөйлөрдү биз деле угуп атабыз. Бизге деле суроолорду берип калып атат. Азыркы учурда силердин даярдыгыңар жок экен, кыштан кантип чыгабыз деген көйгөйлөр жаралып атат. Эми биздин милдетибиз, компаниянын милдети бул жумуштарды алып барып болгондон кийин биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Буну ачык айтканга биздин мындай көзүбүздө жетип турат, ошо толугу менен жумушту аткарып атабыз да себеби. Мен мындай ачык айтылам кышка даярдык боюнчачы. Эми сиз айткандай ошо элдин көп суроосу ошо кыш келатканда башталды. Айрыкча ошол социалдык тармактарда, интернет желелеринде абдан бери ушул кышка байланыштуу, жылытуу мезгилине байланыштуу суроолор жаралып атканын өзүңүз билесиз. Баардык коомчулук кабардар болуп атат бул жөнүндө. Анан ушул көмүр маселеси чыкканы, ушул үйдү дагы көмүр жакпай керек болсо, үйүн жалгыз ушул электр энергиясы менен жылыткан жарандарыбыз бар да. Үйлөр бар. Андан сырткары деги эле ушул жылыткычты, ушул кошумча жылыткыч катары жанагы көмүрдөн сырткары, газдан сырткары пайдалангандар толтура да. Анан эми суроо кажерден жаралып атат? Ушул кышында электр энергия менен үй жылытууга быйыл уруксат берилбейт бекен? Же кандайдыр бир жылыта турган болсо ошого чектөөлөр болобу деген да суроолор жаралып атпайбы? Бул кандай чечим элесек болот, эмне деп түшүндүрсөк болот элге? Эми бул боюнча айта турган болсок, жылытуу боюнча мисал катары айтып кетейин. Эми биздин баягы жогорку көп этаждуу үйлөр жөнүндө токтолуп кетейин бул жөнүндө. Бизде былтыркы учурда дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы керектүү чектен ашкан маалда электр энергиясына болгон жетишпестик болгон маалда, дефицит болгон маалда бизде электр энергиясына болгон дефицит болуп, анан баягы ошол былтыр дагы ушул сөздөр көтөрүлгөн болчу да, ошол маалда
мен өзүм да эсимде, могу шаарыбыздын өзүңүздөр жакшы билесиздер, түштүк бөлүгүндө көп эле биздин көп этаждуу үйлөрүбүз жаланган электр энергиясы менен ысытылат да. Ал жерде альтернатива жок, көмүр жок, же болбосо центральный отопление жок, газ жок, анын баарын биз жакшы билебиз. Ошол көйгөйдү билгенден кийин биз аны кантип ошол домдорго биз көп этаждуу үйлөргө электр энергиясына чектөө кое алабыз. Андай маселе былтыр деле болгон эмес. Чектөө жөнүндө сөз болгондо ошондой көп этаждуу үйлөрдөн бизге кайрылганда биз аларга ошого жараша электр энергиясын бергенбиз. Кубаттуулугу боюнча ар бир үйдүн өзүнүн маселесине жараша биз чечип бергенбиз. Мен көрүп отурган көрүүчүлөр болсо, может, анча санында деле көрүп отурган болушу мүмкүн. Себеби бул боюнча мен өзүм жеке өзүм катышкан бул маселелерде тапшырмаларды берип чечип бергенбиз. Быйылкы жылда деле эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, эгерде ушундай көп этаждуу үйлөрдө башка альтернатива жок болсо, биз деген кантип электр энергиясын чектөө киргизип же бербей калабыз? Андай деген бул мындай көрүнүш болбойт. Ал жерде таптакыр айласыз калтыруу деген болбойт. Элдерибиз бул жөнүндө көп деле мындай көйгөй жаралчу маселе эмес бул. Бул жерде муну туура түшүнүш керек, элдерибиз делечи, ал боюнча бизде эч кандай маселе жаралбайт. Болгону былтыр деле ушундай учурда бизде деген баягы түшүнүктөр бар да, баягы часпик деп коебуз го, башкача айтканда, керектөөнү өтө көп керектөө, электр энергиясын керектөөчү маалдар, кечки маалдарда бул кечки саат 6-дан 9-га чейин, анан күндүзгү таңкы маалда саатта дагы кайра эле 7-ден 9-га чейин ушул убактарда электр энергиясына болгон керектөө аябай өсүп кетет. Ошол маалда гана биз айтарыбыз, элдерге ошону түшүндүрөлү да, бул жылытуу боюнча эч кандай тыюу салынбайт. Болгону ошондой часпик маалында эгер электр энергиясына дефицит жаралып калган учур болсо, дагы кайталап кетем. Эгер дефицит жаралып калган учур болсо, бул деген сөз биз деген өзүбүздөн иштеп чыккан электр энергияны, баягы электр станциялардан иштеп чыккан энергияны толугу менен биз жеткирип беребиз элге. Андан сырткары ашыкча пайдалануу боло турган болсо, сөзсүз түрдө баягы именно ошондой часпик маалында бир учурлар пайда болуп калса, анда элдерибиз дагы түшүнүү менен кабыл алып, светти өчүрүп салыш деген максат жок. Болгону ошол часпик маалына кичине экономдоп иштетүү жөнүндө гана сөз алып барабыз. Биз былтыр деле айтканбыз бул боюнча, быйыл деле ушул боюнча башка сөз мындай көз караш жаратыштын кереги жок да, отопление болбойт экен, анан чектөө киргизет экен, биз отопление боюнча биз эч кандай эме колдонбойбуз. Ал эми частный секторлор боюнча сөз айта турган болсок, ал жерде бизде деген бир фаза, 3 фаза деп абоненттерибиз бар, аны жакшы билесиздер. Эгерде 3 фазалуу абоненттерди ала турган болсок, 3 фазалуу абоненттерде ал жерде өзүнчө техникалык шарттар берилет. Бизде техникалык шарт берилгенде ал жерде так даана жазылат. 10 киловаттка берилип атабы, 15 киловаттка берилип атабы, 20 киловаттка берилип атабы электр энергия. Ал жерде техникалык шартта биз даана жазабыз, пункттар менен көрсөткөнбүз. Эгерде кимдин колунда техникалык шарттарында ошол электр жылытууларга уруксат берилген болсо, биз ал боюнча эч кандай чара колдонбойбуз. Колунда техникалык шарт, биздин ар бир абонентибиздин колунда техникалык шарты болсо, биз ошол техникалык шарт боюнча электр энергиясы менен камсыз кылабыз. Ал эми ошол эле берилген техникалык шартта дагы жазылган, абоненттер өздөрү жакшы билет. Ал жерде бир пункт менен жазылып кеткен да, техникалык шарттардагы. Ошол жерде эгерде электр энергиясына дефицит пайда болгон болсо, ошол ар бир абонент, биз эмес, энергия компания эмес, ошол ар бир абонент өзү баягы эле айтылып аткан часпик маалында өзүнүн колдонуусун азайтыш керек. Ал жерде техникалык шартта даана жазылып турат. Башка маалда ошол техникалык шарт боюнча электр энергиясын ала берет. Болгону кечки ушу максимум маалында бир 2 саат жөнүндө сөз болуп атат. Таңга маалда 2 саат жөнүндө сөз болуп атат. Мен ойлойм, элдер өздөрү деле буну жакшы түшүнүшөт. 2 сааттын ичинде бир суук болуп кетип, же мындай болуп кеткен учур болбосо керек. Болгону элдер өзү түшүнүш керек да. Биз техникалык шартта так даана бир пункт менен баягы электр энергияны пайдалануу эрежелери деген бар да бизде. Бул деген бүгүн эле пайда болуп калган жери жок бул эрежелер. Бул эрежелер биздин илгерки союз маалынан келе аткан эрежелер. Биз бүгүнкү күндө да техникалык шарттарды бергенде, эмне үчүн 5 киловатт, эмне үчүн 10 киловатт дегендерде ошол шарттарда биз так даана биздин электр энергиясын колдонуу деген эрежелерибиз бар. Ошол эрежелерден эсептеп чыгып анан элге техникалык шарттарды беребиз да.
Мен кайра эле баягы 5 киловаттык жөнүндө дагы тагыраак түшүндүрүп берейинчи элге. Эмне үчүн 5 киловаттык чектөө болуп атат, анан 5 киловаттан ашса болбойбу деп мындай элдерде бир ушундай бир ойлор пайда болуп калды акыркы маалдарда. Мына өзүңүздөр да суроо берип атпайсызбы? Ошол мен сизге ошо толуктап суроону жандандырып коеюнчу. 5 киловатт деген бул канчалык деңгээлдеги кубаттуулук экенин элдер ошону аңдаганы деле, аңдабаганы деле мындай бир бул азбы 5 киловатт деген же болбосо жетиштүүбү деген маселени мындай так иликтебей же болбосо билбей туруп деле анан ошону 5 киловатт эле берилет турбайбы, муну кантип жеткиребиз деген сөздөр болуп атат да. Анан жеке мага деле жаран катары кызык болуп атат да. 5 киловатт деген канчалык деңгээлдеги кубаттуулук бул? Анан бул 5 киловатт деген мурда деле ошондой беле же азыр эле чыга калган 5 киловаттбы бул? Туура суроо бердиңиз. Мына акыркы мен ойлойм бир акыркы бир 5-6 күндөн бери бул элдин арасында бир мындай айтканда бир чоң көйгөй катары көтөрүлүп баратат да. Мен ошол жерде иштеген компанияда иштеген адам катары, специалист катары айтат элем, бул 5 киловатт жөнүндө болгону сөз көтөрүлүп калганы үчүн элдин арасында бир тынчсыздоо пайда болуп атат да. Ал эми мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда 5 киловатты буга чейин деле 5 киловатт болуп колдонуп келатабыз. Былтыркы жылы деле 5 киловатты колдонуп келгенбиз. Бул 5 киловатт деген мен бая айтпадымбы? Биз деген бир эсептөөлөргө таянып туруп анан ушул 5 киловаттка берсек элдерге жетеби, жетпейби деген бир эсептөөлөр жүргүзүп атып анан 5 киловатты бергенбиз да. Ал эми мурда сайыз малында болсо 3 киловаттка чейин берилчү, бир фаз абоненттергечи, счетчиктери бар абоненттерге 3 киловаттка чейин берилчү. А бүгүнкү күндө биз ошону 5 киловаттка көтөргөнбүз. 5 киловатты мындай жалпак тил менен айтып бере турган болсок, мисал катары айтайынчы, атайын ошо суроо болот деп биз даже зерикпестен кагаздарга дагы жазып келип атабыз да, элибизге мына жалпак тил менен түшүндүрүп берейинчи. Түшүнүктүү болуш үчүн деп. Мына биринчи мисал айтайын, мына бир үйдө муздаткыч колдоно турган болсо, бул 4 киловатт муздаткыч. Энергия үнөмдөөчү лампалар 10 дана деп айтайлы. Булар 0,1 киловатт болот экен. Сыналгын алсак 0,2 киловатт, компьютерди кошсок 0,5 киловатт, электр плитасын кошо турган болсок 1,5 киловатт, суу жылыткыч, башкача айтканда эми Аристон көпчүлүк колдонот да. Аристонубуз болсо 2 киловатт электр энергиясын колдонот экен да. Ушул айткан 5-6 электр энергиясын керектелүүчү бутой эмелердин баардыгын бир моментте сая турган болсо, баардыгы болгону 4,7 киловатт. Бир учурда сая турган болсо. Ушунун баарын бир учурда сайса 4,7 киловатт гана электр энергиясы болот да, бул деген сөз. Ошон үчүн биз баягы 5 киловатт жетет деп атканыбыз ушулда. Дагы бир мисал келтирип коеюн. Анда экинчи мисал, муздаткычты бир эле моментте алып 0,4 киловатт деп кайрылай айтабыз. Чаң соргучту бир моментте иштетсе 1,8 киловатт, кири жугуч машинабыз 1,5 киловатт, чач кургаткычты бир моментте колдонсо 1,2 киловатт. Булардын баардыгы биригип 4,9 киловатт. Бул баардыгы бир учурда колдонсо. Элибиз өзү деле жакшы билет да, бир учурда чайникти деле, тефальди деле, плитаны деле, баарын сайбайбыз да. Элибиз өзү деле жакшы билет. Ошон үчүн мен мисал катары буларды зерикпестен элге түшүнүктүү болсун деп атайын жазып келип атабыз да. Бул мындай эч кандай бир коопсуздук жаратчу нерсе эмес да. 5 киловатт электр энергиясы баардыгына эле жетет. Ошон үчүн биз баягы тарифти де караганда байкасаңыздар, биз баягы 700 киловаттка чейин бир тариф берип атабыз. Андан жогору колдонгондорго бир тариф берип атпайлыбы? Ошол 700 киловаттка колдонгон адамдардын баардыгы ушул 5 киловаттын ичинде камсыздалат. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө өлкөбүздө жок дегенде бир 70-75% ошол 700 киловаттка чейинки электр энергиясын колдонуп атат айына. Айына ошончо эле колдонуп келатат. Бул деген сөз айында күнгө бөлө турган болсок 5 киловатт эмес, 4 киловатт, 3,5 киловатт электр энергиясын колдонуп атат адамдарыбызчы. Ал жөнүндө бир эч кандай бир суроо жаралбаса деле болмок да. Ар бир адам өзүнүн үйүндө ушуну колдонуп көрсө, аны сезет, что 5 киловаттык электр энергиясы жете турганын баардыгына эле маалым болот. Ал жерде мен айтканым дагы баса белгилеп айткым келип атат. Бул 5 киловатт боюнча бүгүн эле пайда болуп калган жок. Мен дагы айтайын. Былтыр деле ушул 5 киловаттты колдонуп келгенбиз. Мурунку жылы 5 киловаттты колдонуп келатабыз, 2-3 жыл мурун деле колдонуп келатабыз. Ушул 5 киловатт боюнча эле жакшы эле келатабыз. Эми болгону туура түшүнөбүз. Эми кээ бир маалда баягы азыр айтып өтүп кетпедикпи? Жылытуу боюнча, анан кийин кечки максимум боюнча азыр эми үйлөрдө, көп кабаттуу үйлөрдө баардык нерсенин бир убакта сайып алса, анан сөзсүз түрдө анан кийин жетишпестик пайда болот да. Аны деген ошол керектөөчүбүз өзүбүз ар бир үйдө отургандан кийин өзүбүз эле баягы регулировка кылып койсок болот да. Анын баардыгын бир моментте иштетүү, мындай
андай деле бир эмеси Эми жок го 5 дейм да. киловаттан ашып бир үйдүкү, бир абоненттики 5 киловаттан ашып кетиши мүмкүн эмес экен. Эми мындайча айтканда жөнөкөй эле арифметикалык эсептөө менен, мисалы. Анан ошонун баары бир моментте, бир учурда, мисалы, жанагы күндүн суук мезгилинде бардыгы чыңалуу болуп, мейли 5 киловаттан колдонгон күнү дагы, 5 киловаттка чейин ошого жакындап барып колдонгон күнү дагы бардык абонент ошол чыңалууга дуушар болсо, мындай чыңалуу жогорулап, баягы былтыркы кыштагыдай акыбал жаралбайбы? Эми ошон үчүн баягы айтып атпайлыбы биз, баягы 5 киловатт дегени бул баягы эсеп менен берилген нерсе. Бул боюнча мен ойлойм түшүнүктүү жооп бердик. Эми азыркы айткан сурооңуз боюнча биз ошон үчүн айттык да, баягы биздин электр станциялардан иштелип чыккан электр энергиянын баардыгын толугу менен биз жеткизип беребиз элге. Ал эми керектөө биздин бар кубаттуулуктан ашып кеткен учур боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө ушул азыркы эле айтып аткан ар бир биздин керектөөчүлөрүбүз өзү кечки максимумда мен кайра кайталайм, азыр дагы айтам ошол нерсеничи. Максимум деген маалдарыбызда болгону бирден плитасын же болбосо бирден дагы бир бытовой эмелерин өчүрүп турганга өздөрү ошону регулировка кылып койсо жакшы болот да. Бул дефицит пайда болгон маалда. Себеби мындай болуп атат да, өзүңүзгө жакшы маалым болгондой, быйылкы жылы биз маалымат катары, энергетика катары билебиз да, суунун көлөмүнүн аздыгы жөнүндө сөз болуп атат. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кандай болуп атканын нары бери өткөн элдин баары эле билип бүттү. Биз эмес жөнөкөй калкыбыз эле өтүп, анан биздин деле тааныштарыбыз бар, башкалар бар да, алар деле айтып атат, быйыл суу сактагычтын көлөмү суу аз го деп маалыматтарды бизге да жөнөтүп турушат. Аны өлчөбөсө деле көрүнүп турат. Өлчөбөсө деле көз менен көрүнүп турат. Бул маселе бир гана бизде болуп аткан маселе эмес, бул суунун азайып атканы кургакчылык, бул дүйнө жүзүндө болуп аткан бул маселе болуп атат. Ошонун негизинде былтыркыга салыштырмалуу биз дайыма айтып келатабыз, суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу болжол бир 2 миллиарддын тегерегинде аз болуп атат. Куб метр суу аз болуп атат. Бул деген сөз ошол эле 2 миллиард электр энергиясынын аздыгы деген мааниде алып келип атат да. Буга карабастан биз баягы министрибиз баш болуп, биздин президентибизден дагы, министр кабинетинен дагы бизге тапшырмалар берилип, министрибиз өзү баш болуп, импорт боюнча дагы сырткы мамлекеттерге барып, Түркмөнстан менен мамиле түзүлдү, Россиядан импорт менен электр энергия келип атат, ошол дефицитти жабуу максатта. Буюрса ошол келип аткан импорт энергиялары менен, анан станциядан иштеп чыккан электр энергиябыз менен биздин азыркы карап аткан пландарыбыз боюнча, эгер электр энергиясына болгон керектөө мындан дагы ашып кетпесе, жеткенге биздин мындай чамабыз бар. Эгерде керектөө, былтыр өзүңүз билдиңиз да, бир моментте айтканда бир 450 мегаваттка чейин суточный эме боюнча электр энергиябыз дефицит болуп калды. Ал маалда уже айлар жок болуп калган үчүн биз баягындай элдерден ошондо сурап атпадыкпы, эконом кылып иштетиңиздер, часбек маалында деген кичине эконом кылып туруңуздар деп. Эгер андай учур болбосо, бизде камсыздоо боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Эми кыш кандай болот, анан сууттугуна байланыштуу керектөө да ошого жараша байланыштуу өсөт да. Анан анча-мынча суроолор болуп калат. Сиздер кыш кандай болот, анан суу кандай болот, анан электр энергиясын кантип бере аласыңар депчи. Бизде деген жылдык пландарыбыз бар да, жыл бою канча электр энергияны иштеп чыгабыз, канча электр энергияны элге жеткизип беребиз. Алар боюнча даярдыгыбыз толугу менен бүтөт буюрса, андан сырткары бул баягы керектөө өсүп кеткен маалдарда анча-мынча ушундай көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн. Ошондо биз кайра эле элдерибиз да мен ойлойм түшүнүү менен кабыл алат. Себеби ошол часбек маалына мындай керектөөнү азайтыңыздар, эконом кылыңыздар деген нерсени эмне үчүн айтып атабыз биз? Ар бир оборудон өзүнүн жабдыктын, биздин электр оборудо жабдыктардын өзүнүн нормалары бар да. Жөнөкөй тил менен айтканда, ошол норманы биз 100% чейин эле көтөрө алабыз. 100%дан ашып кеткен болсо, сөзсүз түрдө биздин жабдыктардын иштен чыгып калышына түздөн түз таасир берет. Эгерде биздин жабдыктар, электр жабдуулары ушул керектөө өсүп кеткендигинин негизинен иштен чыгып кала турган болсо, алар биздин жабдууларыбыз деген өзүңүздөр жакшы билесиздер, баардыгы эле сатып келинет, сырттан сатып келинет. Бир эле трансформаторубуз күйүп кетсе, аны кайра ордуна коюш үчүн жок дегенде кичинекей трансформаторлор, айдын арасында трансформаторлор күйүп кетсе, жок дегенде бизге 2-3 күн керек болуп калышы мүмкүн. Эгер биздин да резервде бар трансформаторлорубуз бар. Ал эми чоң көлөмдөгү трансформаторлорубуз күйүп кетсе, кубаттуулуктагы, анда чоң көйгөйлөр жаралып калышы мүмкүн да. Биздин максат ошол эле. Элде 1-2 саат чыдап койгонго, электр энергиясын экономдогонго ошон үчүн кайра айтабыз да. Биздин жабдууларыбызды да сактап калганга элибиз дагы жардам берсин депчи. Биз дайыма айтып келебиз, бул жашыруун эмес. Себеби биздин жабдууларыбыздын 75-80% уже эскилиги жеткен жабдуулар. Бирок ага карабастан биз
жылдан жылга азыркы мен баягы башында да айтып өтүп кеттим, капиталдык курулуш боюнчадан көп подстанциялар курултабыз, жабдууларды алмаштырып атабыз депчи, ага карабастан биз өздүк каражаттын негизинде жылдан жылга аздан болсо жабдууларды жаңыртканга аракет кылып атабыз. Мен дагы бир жолу кайталап өтүп кетейин. Болгону керектөө ашып кеткен учурда ошол час пик маалдарында элибиз bir туура түшүнүү жолу менен бизге мамиле кылып койсо, эч кандай бир көйгөй жаралбайт го деп Эгер ошо чыңалуу пайда болуп, абдан бир жогорку көрсөткүчтү көрсөтсө, сиздер тараптан алдын ала маалыматтар берилет да, жарыя катары айтасыздар да, туурабы, чектен ашып баратат деген маалыматтар. Бул боюнча туура айттыңыз, биз сөзсүз түрдө биз деген электр энергиясына болгон керектөө суткасына канча болуп атат, биздин пландалган керектөөдөн канчалык пайызга ашып баратат, мунун баардыгын биз көзөмөлдөп турабыз да. Себеби биздин жабдууларды акыбалына жараша. Жабдууларыбыздын биз канча пайызга чейин жүктөлүп аткандыгын бизде баардык приборлорубуз көрсөтүп турат да. Ал боюнча ошон үчүн биз алдын ала эгерде өтө суук болуп, мисалы үчүн жаратылыш да, муну биз алдын ала айта албайбыз да, климат кандай болот. Эгерде өтө суук болуп, керектөөлөр өтө нормадан ашып бараткан болсо, биз болгону жабдууларыбызды сактап калуу максатта гана ушундай бир анча-мынча иш-чараларга барышыбыз мүмкүн. Төмөндөтүүгө. Бул чыңалуу эмес, керектөөнү төмөндөтүү деп айтылат да. Ошол маалда үйдө толугу менен электр энергиясы өчүп калгандан караганда 1-2 саат деген экономдо өтүп кетсек, биздин баарыбызга эле жакшы болот да. Бул боюнча мисал катары деп айтып өтүп кетели, баардык нерсе дайым эле салыштырмалуу болот да. Бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттер менен деле биз тыгыз байланышта иштеп келатабыз да. Алар деле кышка даярдык боюнча кандай болуп атат, кандай көйгөйлөр болуп атат, аларды дагы ушулар боюнча биз сөзсүз анализ кылып келатабыз да. Ачык айтканда, бүгүнкү күндө жакынкы кошуналарыбыз айта турган болсок, Өзбекстан мамлекетинде, Өзбекстанда бүгүнкү күндө электр энергиясына болгон ушундай дефициттердин айынан аларда чектөөлөр бар. Аларда официальный түрдө эле жалпы элге маалымат берип, бүгүнкү күндө чектөөлөр бар аларда, график менен өчүрүүлөр болуп атат. Себеби аларда бизге караганда да маселе жаралган да. Биз бүгүнкү күндө кайра-кайра айтып атканыбыз, биз ошол чектөө киргизбейли элдерге, өчүрүүлөрдү болбойлу, вернат күчүнөн кылбайлы деген максатта болгону эгер керектөө өсүп кетсе, ошол час пик маалдарына бизге элдер түшүнүү менен мамиле кылсын деген нерсени суранып келебиз. Бизден башка эч кандай бир көйгөй жаралчу маселе жок. Жарылып кете турган же атылып кете турган эч нерсе жок. Бардык нерсе ремонттолуп, жана 86% даяр болдук, ремонттоо иштери дагы 14% бар дедиңизби? Бул баягы ремонттун кампанияны биз толугу менен бүтөбүз да. Бул деген биздин милдетибиз, муну сөзсүз түрдө жасайбыз. Эскилиги жеткен жабдууларыбыз болсо деле аларга кошумча запчасттарды жасап атып, биз ремонттон чыгарып атпайлыбы? Бул биз 100% толук даярдык болгонубузду белгилейбиз. Элге түшүнүктүү болуш керек да. Анан кээде айтып атпайбы? Бул жок, бул 100% даярбыз деп бардыгы эле айтып атышат. Анан кийин кээ бир маалда кайра артынан үнөмдөгүлө деп атат, анан өчүрүүлөр болуп калып атат деген сөздөр болуп калып атпайбы? Ал бул башка көйгөй болуп атпайбы? Мен баягы айтып кеткендей, биз жылына канча киловатт электр энергияны иштеп чыкса, ошону биз толугу менен элге жеткизип беребиз. Андан сырткары импорттолгон электр энергияны толугу менен элге жеткизип беребиз. Андан дагы керектөө өсүп кеткен болсо, анда биздин жабдууларга күч келип кете турган болсо, биз ошондой чараларга барганга туура келет. Рахмат. Ылайым ушу сиздин айтканыңыздай болсун. Алдыда кыш ушул тынч, жакшы баягы өчүрүүлөргө дуушар болбой, коомчулук кыйналбай өтүп кетсе, абдан бир мамлекетибизге да, өзүбүзгө дагы анан азыркы сиз айткан ошол 70-80 жылдардан бери келе жаткан биздин энергия техникаларга дагы күч келбей, баягы жарылып кетпей, жана айткандай атылып кетпей, чын эле бизге коомчулугубузга кызмат өтөй турган болсо, бардыгыбызга тең эле экономикабызга дагы, башкага дагы түз таасирин берет да. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Студиябызга келип, ушул энергия тармактын майда баратына чейин түшүндүрүп бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы энергия тармактагы бүгүнкү акыбал, бүгүнкү күнгө чейинки ошо энергия тармактагы даярдык иштери, күз, кыш мезгилиндеги эле ушул электро тармак даярбы, даяр эмеспи деген маселени электро тармактар Кыргызстан улуттук электро тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рысбеков менен маек курдук. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.